Bir класста 50-55 бала окуйт, бул туура эмес деп өз нааразычылыгын билдирген интернет колдоочулардын саны көбөйдү. Буга тийиштүү биз бул жарандарыбыз менен байланышып, аталган көбөйүүнүн чоо жайын билип көрөлү дедик. Зарима Тулумушева 4 баланын энеси. Быйыл 3-чү кызым мектепке барат деп кубанганы менен кызы окуй турган классында 54 окуучу бар экени энени капалантты. Эмнеге балдар мындай ыңгайсыз жагдайда окушу керек деп өз нааразычылыгын Facebook барагына жазып билдирген. Я понимаю, 40 детей еще более-менее. 40 бала болсо мен анда унчукпайт элем, бирок балдардын саны 50-гө жеткени менимче бул туура эмес. Алар бир партада 3төн отуруп калат экен. Алар кантип жазып, кантип билим аларын мен элестете албайм. Знания получать вообще непонятно. Ата-энелер менен бирге мугалимдер дагы бул тууралуу өз терс пикирин билдирүүдө. Алардын айтымында бир мугалим мынча көп балага татыктуу билим бере албайт. Анын себебинен окуган балдардын билим деңгээли да төмөндөдү. 38 баланын бир мугалим окута албайт эч убакта. Бир эле бир 10 бала окуйт, калганы эптеп-септеп эле болот да. Ошон үчүн деген сөзсүз түрдө балдардын санын азайтыш керек, мектепти көбөйтүш керек. Вот ошондо гана биз проблема чече алабыз. Андан башка эчтеке жок. Болгон проблема мектепти көбөйтүш керек. Бул көйгөйдүн башкы себеби ички миграцияда деп билдирди Чынара Исакова. Ар бир ата-эне өз баласын татыктуу мектепте окушун каалайт. Ошонун себебинен борбор калаанын кээ бир окуу жайларында балдардын саны көбөйдү. Бирок кандай болсо дагы баланы мектепке кабыл алуунун өз эрежелери бар дейт Исакова. Башталгыч мектептерде 30 бала болуш керек. 5-9 класста 25 бала болуш керек. 10-11 класстарда 20 бала болуш керек да. Бул ошол жана гимназиянын жобосуна ылайык. Ал эми жөнөкөй билим берүүчү мектептерде, статустук эмес мектептерде ар бир класста 30 бала ашпаш керек да, 30 бала окуш керек. Адистин айтымы боюнча бул мамлекет деңгээлинде чечиле турган маселе жана мунун эки жолу бар. Биринчи, азыр ички миграциянын процентин төмөндөтүү жана экинчиден мектептин санын көбөйтүү зарыл. Кундуз Кадатаева, Нурбек Нурлан уулу, Прайм жаңылыктары.